Эмне үчүн башка жакта 1500, Данияр ажыкеде 2300 сом. Мен ошол видеону көргөндөн баштап эле кыжалатмын да. Суроолорумду жазып силерге кызыктуу маалымат алып берейин деп атайын келдим. Эртең менен көзүңдү ачсаң эле мойнуңа 2300 сом илим калат экен. 3 жылда талкаланып калат бул машиналар, консерв болуп калат. 3 жыл эшекте иштеп бересиң дагы, ошо менен машинаңды металломго тапшырып алып кете бересиң деген комментарийлерди окуп калдым да. Бул жагы кандай болот? Эркектерге зыян болот деп, кандай мындай баш айланбай эле, давление түшпөй эле, мындай слабость болбой эле жүрөсүзбү? Оны канча акча табат экенсиз? Мындай жашырбай айтыңызчы, мисалы күзүндө канча табат экен, кышында, жайында, мисалы сиз почти 4 сезон иштеп коюп турсуз да. Запас ход түшүп кетет деп атат. Кандай болду мындай? Айын аяктан чыгарса, силер дагы бир 60 күн форс-мажор берсеңер, каникул. Баягы ичин жылытканга ток кетип калып атат, Печкага көп ток кетет экен. Бизге төлөй тургандан 3 айын ошол жактан деле чыгарып болот экен. Андар сиздерге риск жок экен да. Сиз дагы башка жумуш чыгып калды, же башка кетиш керек болуп калды, же ден соолугуна жараша таксини токтотуш керек болуп атат. Экип болсоң, аларга барып. Машинаны ким төлөйт? Оттон түзмө-түз заказ берет. Ким наклейка жабыш берип, бир айда 210 саат иштесе, 13 000 сом төлөнүп атат. Кандай справкалар топтош керек? Баса мага чалбаңыздарчы туугандар. Ассалому алейкум, орозуңуздар кабыл болсун. Мен Данияр ажыкеге дагы 100 электромобиль келиптир. Күнүнө 2300 сомдон. Мен азыр болгон суроолорумду жазып силерге кызыктуу маалымат алып берейин деп атайын келдим. Эмне үчүн башка жакта 1500, Данияр ажыкеде 2300 сом. Жана ошондой эле сиздердин жазган комментарийиңиздердеги бардык суроолорду буяка жазып алдым. Комментарийде адамдардын бүдөмүк ойлорун көп көрүп калдым. Анда эмесе ошол суроолордун баарынан жооп алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ажыке кандайсыз? Жакшыбы? Мен толтура суроолорду жаздым. Ошо комментарийдеги адамдардын жазган. Ушул суроолорго мен жооп алмайынча мен өзүм дагы чын деле кыжалат болуп атам да. Анда эмесе жалпы элге маалымат берейли. Ачык, баарын ачык айта турган убак келди туугандар. 100 машина келди азыр электромобиль. Дагы 100 машина заказ берип, 100 машина келди. Азыр данный время наличие 100 машина бар. Азыр наличие 24 бар, бирок кийинки жумаларда уже калаган 76 келип калат. Келип калат. 2300дөн. 2300дөн баягы эле. Эми караңыз да. Интернеттерден көрүп калып атабыз, күнүнө 1500 сомдон. Сиздики бирок 2300 сомдон болуп атат да. Мен ошол видеону көргөндөн баштап эле кыжалатмын да. Неге Данияр ажыкеники мындай кымбат болуп атат депчи. Буга кандай жооп бересиз? Албетте, биздики мен эң жакшысы көргөнүм бул баардык нерсени ачык айткан жакшы көрөм да. Мисалы, ачык айтыңызчы. Ачык айтканда, мисалы 1500дөн деп реклама кылгандар болуп атат. Ооба, мен да көрдүм да. Барып калсаң, айтат да, первоначальный взнос бериш керек дейт, биринчиден. 30%. Машинанын стоимостуна 30% первоначальный взнос бересиң. Экинчиден банк аркылуу. Үчүнчүдөн историяң таза болуш керек банктан. Анан төртүнчүдөн доходту карайт да. Анан кийин ошого эле нерсени 5 жылга чачып коет да. Баягы 5 жылга чачып койгон үчүн арзан болуп калып атат экен да. Арзан болуп калат да, күнүмдүк төлөм. Сиздики 3,5 жыл. Биздики 3,5 жыл. И то сизде баягыдай баштапкы төлөмдү төлөтпөйсүз. Бизде келгенде 2300 азыр кандай деп атабыз? Келгенден кийин да 2300. Баштапкы төлөмү жок. Бизде болгону түндүктөн чыга турган документтерин чыгарып берет бизге. Анан кийин биздин эң чоң шартыбыз бул таксиде болуш керек. Себеби дегенде биз мындай адамдарга да берип көрдүк, таксиде иштебеген адамдарга берип көрдүк. Бирок кийин төлөй албай кыйналып, кайра кайтарган учурлар болду да. Таксиде иштеген кишиде шарт бар экен төлөгөнгө. Күнүмдүк төлөмдү төлөп, таксиде иштеп төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошон үчүн таксиде комфорт плюс, комфортко ылайыктуу кишилерди алабыз да. Кыскасы, мен түшүнгөнүм, сизден келип алыш белки банктарга караганда оңой. Бизде деген доходун карабайсыз, историясын карабайсыз, баштапкы төлөм сурабайсыз, залог сурабайсыз. Эч нерсе. Баягы 1,5 деп реклама бергени менен 30%-ын төлөп, анын белки историясын карап, залог алып, элдин баары эле аны ала албайт. Бул такси кылам дегендерге келип эле түндүктөн көргөзүп алып кете берет. Түндүктөн документтер көргөзүп, анан кийин собеседование болот. Таксиге иштеп ала турган эгерде күчү жетсе, анан биз ошо менен сүйлөшүп ага беребиз да. Мына туугандар, эми бул жагын мен жакшы эле түшүндүм окшойм, силерге да түшүндүрө алдым окшойм. Айырмасы белки 1500дүк дегенден айырмасы ушунда экен. Алар силер катары барып эле берип салып аткан жери жок экен да, туурабы?
Жакшы экен. Бул жагы түшүнүктүү болду. Эми мен бир аз жеңилдеп калдым да. Эмнеге 1500төн сатып атат? Башкалар неге ажыке 2300 дегенден баштап эле мен чын эле кыжалат болдум да. Так, экинчи суроом бул жерде. Комментарийлерде минтип жазып атат да. Эртең менен көзүңдү ачсаң эле мойнуңа 2300 сом илим калат экен. Анан аны кантип кутуласың? Кээде ар кандай форс-мажор болуп калат, ооруп калат, кырсык болуп калат, туурабы? Жакшылык бар, жамандык бар. Ал 2300дү кантип төлөйбүз деп атат да. Эми албетте биз кыргыз болгондон кийин аны эске алдык. Мисалы, адам ДТП болуп калса, ал ДТП болуп калган күндөрүн биз талап кылбайбыз акча. Күнүмдүк төлөмү токтойт. Мисалы, ошол эле учурда банктан аласыңбы же лизинг компания аркылуу аласыңбы? ДТП болсоң, аларга баары бир. Сен ай сайын түзүлгөн график менен төлөш керексиң да. Баягы күнүмдүк немеңди төлө дейт алар. Сиздерде андай жок. Бизде андай жок. Бизде деген ДТП болуп калса ал күндөрүн талап кылбайбыз. Болгону кийин төлөп берет ооба. Анан кийин мисалы жакшылык, жамандык кыргыздарда боло берет экен. Андай чыкса ал күндөрдө суранып кетсе болот. Болгону 3,5 жылга биз 60 күндү койдук да. 60 күндүк форс-мажор бар. Ошону чоюп бересиздер кийинкиге. Ошондо 3,5 эмес, 3 жыл 7 ай болуп калат экен да. 3 жыл 7 айга нары узартып коесуңар, э? Ошо күнү бере сал деп кыйнамай жок. Жок, кыйнамай жок. Жакшы экен. Кырсык болуп калды, мисалы, Кудай сактасын. Албетте бизде азыр Бишкекте көп экен андайчы. Бизде Бишкекте трафик мындай тыгым көп болгондуктан ДТП болгон учурларда көп болуп атат. Анан ал учурларда биз эч талап кылган жокпуз. Анан кийин бүгүн ДТП болуп, бизден бүгүн эле машина алып, ошол эле күнү ДТП болгон адам болду да биздечи. Анан кийин биз аларды эч кыйнабай, мен иште албайт экенм деп таштап кеткен учурлар болду биздечи. Биз аларды макул деп туруп, анын аркасынан кубалап, сен бизге мынча карызсың деген учур болгон жок. Машинаны ким төлөйт? Машинаны бизде эң жакшысы страховка күнүмдүк 100 сом төлөйт. Страховкага. Бүттүк нерсесин жасап берет машина. Жасап берет. Ортодогу простойду силер кыйнабайсыңар. Биз кыйнабайбыз ал простойду. Туугандар, сонун шарт экен бул, мисалы, такси кылам дегендер үчүн, Мисалы, дагы 1 жыл иштеди дагы, башка жумуш чыгып калды, же башка кетиш керек болуп калды, же ден соолугуна жараша таксини токтотуш керек болуп атат. Кандай болот, мисалы? Нар жагын кантип төлөйт 3,5 жыл? Ошол эле 1,5 жыл же 1 жыл төлөп койду. Ал айтты, менден пландар өзгөрүп кетти. Мисалы, Америкага кетип атам, же бир башка жакшы жумуш чыгып калды, ошол жака кетип атам десе, ал эгерде өзүнүн таанышын же тууганын келип, улантып кете тургандай кылып тапшырып кетсе болот. Машинанычы, же болбосо мен бүттү бул машинаны тапшырып атам, иштебейин деп кетсе, биз эч адам талап кылбай машинаны алып калабыз. Болгону ошого чейин төлөнгөн төлөмүн биз кайтарып бербейбиз да. Кайтарып бербейсиздер, туугандарын алып келип, ошол калган суммасын төлөтүп айдатып берсе болот. Же болбосо машинаны таштап кете берет. Ал элең биягын баарын төлө деп кыйнамай жок. Эч кыйнамай жок. Эгер банктан ала турган болсо, алар уже кыйнайт. Сен не иш кыласың, баягы төлөп бер, залогун алып коем деп коркутат. Келишим түшкөн. Жакшы экен, Мисалы, таштап кетип калса деле, ага мындайча айтканда ичи оорубайт экен да, туурабы? Эгер ал арендага иштеп аткан болсо деле, ошол эле сумманы 2300 сомду мисалы төлөп коюп атат да, туурабы? Мисалы 1700гө машина алат же бензин куят, ошол акча и так кетип атат. Кыскасы, бул жерден алган болсоңуздар электромобилди, эч кандай туугандар сиздерге риск жок экен да. Келди, 10 күн айдадыңыз, машинаңыз жакпай калды, эле бул такси жакпай калды же иштей албайт экенсиз, же иш чыгып калды, келдиңиз, тапшырып кете бересиздер, сонун экен. Кийинки суроом, комментарийлерде кайсы суроо көбүнчө? Запас хода кыштын күнү түшүп кетет деп атат да. Кандай мына кыштан чыктыңар да, туурабы силер? Почти 1 жыл болуп калды. 1 жылга жакындап калды иштеп атканыбызга. Кышты да көрдүк, күздү да көрдүк, жазды көрөбүз, Кудай буйрса, ошо менен жайды да көрдүк да. Кышында запас хода чын эле 200дөн 250 километрге чейин түштү. Анан кийин дагы водительдер көйгөй болду. Мисалы, зарядный станциялар Бишкек шаарда аз болуп, кээде күтүп калган учурлар болуп атат да. Андай көйгөй бар. Эми ал көйгөйдү биз чечебиз, Кудай буйрса. Эмки жылкыга биз азыр даярданып атабыз. Келаткан кышка 2025. Келаткан кышка биз зарядный станция көбөйтөбүз. Биз азыр жерлерди алып атабыз, мэриядан сүйлөшүп, бир жерде 10 станция коё турган деп. Ошондо 20 машина зарядталат да. Ошондой жерлерди издеп атабыз. Көп кабаттуу үйдөгүлөр деле алып сайып ишти кыла берет. Ишти кыла берет. Анан кийин андан тышкары эмки жылкы биз машиналарга автономка койгондун планын түзүп атабыз да. Мисалы, автономка коюп койсок, ал машина 250 эмес 300 километрге жүрө турган болот. Баягы ичин жылтканга ток кетип калып атат, Печкага көп ток кетет экен да. Ошон үчүн түшөт экен да. Ошого байланыштуу автономка койсок,
Биз азыр Ба караколго жайдын күнүндөй жүрө берет эгер автоном биякта жылытып аткан болсо, жайдын күнүндөйдөн бир аз азыраак болот да. Жайдын күнүндө бизде 350дөн нары жүрүп атат машиналар. Жакшы экен. Дагы суроо туугандар. 3 жылда талкаланып калат бул машиналар, консерв болуп калат, 3 жыл эшекте иштеп бересиң дагы, ошо менен машинаңды металломго тапшырып алып кете бересиң деген комментарийлерди окуп калдым да. Бул жагы кандай болуп атат эми мисалы? Эми ал жагын машинаны бизде мисалы айдап жүргөн байкелерибиз бар. Уже мына 1 жыл болуп калды да. 1 жылдан бери айдап жүргөн машинанын байкелер бар. Мен ойлойм да ошо байкелерден сураш керек. Ошо байке келип, Ошондой байке барбы сурайлы? Бизде 10 айдан бери айдап жүргөн байкебиз бар. Ошо байкени чакырдык. Ошо байкеден толук машина жөнүндө маалымат алсак болот да. Кандай машина, эмне расход болду, канча жүрөт, ошо байке мен ойлойм, мага караганда ошо байке жакшы. Канча табат бар, Ооба, бардыгы. Жакшы экен, ошо байкеден да интервью алайлы. Ооба. Сизге бере турган суроомдун азыр да акыркысы калды. Комментарийлерде 80-90% негатив чыгып атат да. Аны карай турган болсоң, өтпөй кала тургандагыдай бир көрүнүш көрүнөт экен да. Мындай канча машина саттыңыз, өтүм кандай болуп атат, спрос кандай болуп атат, канча машина саттыңыз бир айтып бериңизчи. Биз 2024-жылы 350 машина алып келдик. 350 машинанын баарын бердик. Кандай сатылды, спрос кандай болду, талап? Биз 200 машинаны 1,5 айда ушуна берип койдук. 200 машинаны 1,5 айда, 1,5 ай 2 айдын тегерегине берип койдук 200 машина. Талап кетиптир да мындайча айтканда. Талап айткандачы. Анан кийин азыр ошого талап болгон үчүн биз дагы 100 машина мындай серийнен алдык да атайынчы. Могу караңыздар туугандар, но BYD E2, Бул BYD E2 2024 0 пробегте. 0 пробег. Азыр биз суроо жооптоюнда бир аз ушул машиналар боюнча обзор кылып беребиз. Жана байкени чакырыңыз анда. Чакырайлы, анда айтап турган нерсе, эмне үчүн рекламага берип атат, анда деген сөздөр болот атпайбы? Ошо сөздү айтат элем. Биз машинаны берип бүткөндөн кийин бизге кардарлар келип атат да. Yo биз укпай калдык элек деген кардарлар келип атат. Эми ошо кардарларга жетсин деген ниетте. Мисалы 6 айдан бери арендада жүргөн адамдар бар экен. Мисалы ошолорго жетсин деген ниетте бул рекламаны берип атабыз. Ошол эле акчаны төлөп келатат аренданын акчасын. Өзүнкү болуп калат эле булар, туурабы? Өзүнкү болуп калат. Дагы алып келе бересизби будан? Кудай буйрса дагы алып келебиз. Алып келе бересиз. Эмки жыл бул жылкыга биз кудай буйрса 1000 машина деп ниет кылып атабыз да. 1000 машина келеби? Мындай машина эмес болбосо да башка арзаныраак машинаны ниет кылып атабыз да. Жакшы экен. Ассалам алейкум. Алейкум. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы. Мен кармап тура берейин, Канча 10 айдан бери айдап атасыз ушу электромобилди? Мен айдап жүргөнүм 10 ай болду. 10 ай болду, 10 ай болду, ровно мына. 10 айдан бери айдап жүрөм машина. Баягы 3 жылда талкаланып калат экен деп атпайбы? Ошол кандай машина өзү 1 жылга жакын айдап коюп турсун, мындай муун жүнү бошоп, мындай калдырап шалдырап билинип калат экенби? Эмне болот экен өзү машина? 3 жылда бузулуп калат экен дегенге мен кошула албайм. Мен 10 айдан бери бул машина менен көп жерлерге бардым, алыс жолдордо жүрдүм. Каяка чейин барсыз эң алыс жагы? Эң алыс жагы Нарын Актала, биягы Соңкөл, Каракол. Ошо жактар. Сиз муну внедорожникти эле айдап таштагансыз го, жол тандабастай кылып эле. Эми машина өзү жумшак экен, алыс жолдо ылайыктуу, чарчабайсың. Тез ылдам жүрөт. Эмнесин жасадыңыз? Бака чейин 69 000 километр жүрүп койдум. 69 000 жүрүпсүз 10 айда. 69 000 километр жүрдүм. Ошондо мен мунун эч нерсесин жасаганым жок, эч кандай минуска кеткен жокмун. Бир гана ходовкасынан бир солдатигин алмаштырдым болгону. Солдатикти кайерден алдыңыз? Канча турат экен? Солдатикти Кудайбергенден алдым. Кудайберген базарында бардык запчастар бар. E2 азыр ходовкасынан баштап кузовнойго чейин бар экен. Баасы солдатик 700 сом турат экен өзү. Запчастар арзан эле экен, Запчастар арзан экен. Тапса болот запчастар. Кыскасы ошол эле мойдон. Ошол эле бойдон машина жакшынакай жүрөт. 3 жыл дегенге мен кошула албайм. Туугандар, бул боюнча мен оюмду айтып коеюнчу. Мисалы азыр 2018-2019 жылкы бул машиналар электромобиль E2, E5-тар келип атпайбы, туурабы? Мисалы биякачы. Аларды карасаң, мындай кадимкидей эле под масладай көрүнөт, сонун, туурабы? Мисалы аларга бир 8 жыл, 9 жыл болуп калып атат да. Алар жарбай калыш керек эле да, калдырып отуруп, туурабы? Консервага айланып калыш керек. Консервага айланып, ал металлон өткөрүш керек эле, бирок ал жакшынакай эле келип рыноктарда под масло машина болуп сатылып атат. Ал тем более Кытайда айдалган. Кытайдагылар, ал менин оюмча ал машинаны аябаса керек да. Биз өзүбүз Кытайда жүрүп келдик. Алар жана лежачий полицейскийди карабайт.
алар түздө эле жолдой эле өтүп кетет да. Өңгүлдө өңгүлдө карабайт. Алар машинага мындай жүрөгүндө мухаббат жок экен да. Алар мындай айдап жүрө берет экен машинаны. Анан кийин эскирсе тапшырып коюп, кайра жаңы машина айдап коюп жүрө берет. Эгер биздин шарттарда кыргыздар эми баягы жакшы карайт да. Ооба. Жакшы карап айдай турган болсо анда бир 10 жыл жөн айдаса керек да. Айдайт. Жакшы экен. Байке, анда кийинки суроо. Бул кыштан кандай чыктыңыз? Мисалы, көптөр жазып атат да, бул кышында проблема деп атат. Запас ход түшүп кетет деп атат. Кандай болду мындай? Эми кышында запас ход түшөт, туура жайдагыдай болбойт. Жайында 380-400 километр жүрөт. Кышындасы 200дөн 250гө чейин жүрүп калат. Кышында андай деле көйгөй жаратпайт. Эми бир күнгө такси кызматына жетет. Бир 2 жолу зарядка кылып каласың, жайкы караганда. Печкасы жылуу, эч кандай деле көйгөй жараткан жок. Бир гана зарядкалар кичине жетишсиз болуп, очерет болуп калат. Эми зарядтын көйгөйү чечилсе, маселе бүтөт. Маселе бүтөт. Канча акча табат экенсиз? Мындай жашырбай айтыңызчы, мисалы, күзүндө канча табат экен, кышында, жайында, мисалы сиз почти 4 сезон иштеп коюп турсуз да. Эми жайында болсо, если 16 сааттан 14 саатын толук иштей турган болсоң, 14 саатта ошо 3000ден 3,5-дан 5000ге чейин таза тапса болот. Жайында. Жайындасы. Багы 2300 төлөп, 100 сомун страховой полис төлөгөндөн тышкары 3000ден 5000ге чейин акча табасыз. Тапса болот. Кышындачы? Кышындасы бир 500дөн 1000 сомго чейин болуп калат. Баягы күн кыска, пробка көп, Күн кыска, пробка көп, анан жол тайгак, кичине аккуратно айдап, жайыраак айдаганда 500дөн 1000ге чейин. 1000ге чейин табасыз. 500дөн 1000ге чейин, жайында 3000ден 5000ге чейин төлөп келе бересиз, бирок машина өзүңүздүкү болуп атат. Машина 2300дөн төлөп күнүнө өзүң машинаңдай жакшы карап айдап, 3 жылдан кийин өзүңө кала берет. Сиз бул жактан каяктан көрүп алдыңыз? Эмнеге сиз эсептеп көрдүңүз? Бул жак сизге чын эле ыңгайлуу болгон үчүн келдиңизби? Мындай келип алып азыр өкүнбөйсүзбү? Эми бул жакты көргөнүм, мен өзүм арендада машина айдап жүргөнмүн. Toyota Is машинасын, малолитражка. Если мен кечке таксиде жүрө турган болсом, 1200 сомго бензин куят элем. Андан сырткары арендасы 1100 сом берет элем. Анан мен ошону 1 жылдай айдап калып, өзүм ойлонуп, лучше мен өзүмө машина алайын деп, машина издеп баштагам. Машина издеп баштап, анан ушуну мен талас жарнамасынан көрүп калдым. Талас жарнамасынан көрүп келип, машинаны көрдүм. Машина жаңы, нулевой пробег менен. Анан мен ошондо ойлондум, эсептедим. Мен бирөөгө төлөгөнчө лучше өзүм 2300дөн төлөп, өзүмө машина алганым оң, тем более жаңы машина дедим. Анан башка деле алсам болмок. Саната деле алсам болмок через банк. Бирок алар 20-жылкы уже жүрүп калган. Тиякта таксиде жүргөн. Мен ошонун баарын эсептедим, ага кетчү расходтум эсептеп, ушул электромашинага токтолуп алдым. Алгандан бери бирок өкүнбөйм. 10 айдан бери сүйүнүп, жакшынакай айдап жүрөм. Сонункей, мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, такси кылам деп же болбосо башка жакта такси кылып жүргөндөр, мындай шансты кой бербеңиздер. Мен колуман келишинче мынакей суроолорду жазып алып, маалыматтарды алып бердик. Дагы бул жакта бир суроо калып калыптыр, туугандар, кызыктуу суроо. Могу комментарийлерде радиация деп атпайбы? Радиация жагынан бул эркектерге зыян болот деп, кандай мындай баш айланбай эле, давление түшпөй эле, мындай слабость болбой эле жүрөсүзбү 10 айдан бери? Кандай болуп атат мындай? Ошого кандай карайсыз? 10 айдан бери бул радиациянан эркектерге зыян дегенге эмне дейм? Мен бир таанышым бар, жанагы троллейбус айдап жүрчү, өзү ал деле электрого кирет да. Канча жылдан бери айдап жүрүп пенсияга чыкты, жакшынакай эле жашап эле, эч кандай давление болуп оорубай эле, көп балалуу болуп эле жашап жүрөт. Канча балалуу болду ошоңуз? 9 баласы бар. Охо, 9 балалуу болуптур. 10 айдан бери өзүм айдап жүрөм. Эч кандай андай кыйынчылыкты көргөн жокмун. Ооруп, давление деген болгон жок. Наоборот, жакшы, үн жок, тынч машина. Удобный. Удобный, айдагаң удобный. Көрүүчүлөр, силер дагы комментарий жазасыздарбы? Таксиде жүргөндө ушундай электромобилдерге түшүп калып атасыздар, ыңгайлуу шарттарды өзүңүздөр көрүп алсаңыздар керек. Ажиге ушу радиация боюнча дагы мындай бир кандай оюңуз бар, мисалы? Өзүңүз дагы электромобиль айдайсыз негизи.
өзүбүз деле 3 жыл болду айдап жүргөнүбүз. Анан бул радиация дегенде биз батарейканы деле ачып көрдүк. Мына атайын өзүнүн защитный өзүнүн слойлору бар да. Зыян деле тийбейт. Андан тышкары мына өзбек бир туугандарыбыз атайын радиация текшерген менен текшерип көргөн видеолор бар да. Ооба. Ошол жактан да элдер көрсө, ал жактан да чыгат да, зыяны жок экен. Эч кандай зыяндуулук берген жок. Эч биринде эч зыяны жок да. Бул менин түшүнүгүмдө туугандар, бул баягы ооздеги эле түрүндө айтылып келатат да, электромобилдер эркектерге зыян экен деп. Бирок мындай фактически больницаларга барып, врачтар диагноз чыгарып, могу электромобиль айдаган үчүн момундай болуп калыпсың деген андай деле фактылар катталбай эле да турабы? Эми жалпы эл болгондон кийин мисалы автомат машиналар чыкканда да элдер автомат жаман деген, кийин газ чыкканда да газ жаман жарылып кетет деген, электромобиль чыкты, электромобилге да жаман сөздөр айтып атат. Бирок бул наоборот кыргыз элибизге пайда болуп атпайбы? Канча деген зыяндуу абага зыян келтирбейт, таза, экологический. Өзүбүздүн Кыргызстандан чыкканда эле токту сатып аласың кайра, ошол жактан карасаңчы. Чет мамлекетке чыгып кетпейт акчаларчы. Туура. Өзүбүздүн Кыргызстанда калат да. Буга чейин баягы эски машиналар такси кылып келген да, катализаторлору жок, туурабы? Мисалы шаар ичинде таксилер көп жүрөт да. Ошончо таксилердин баары бүгүнкү күндө рыноктон чыгара турган ушул сиздердин жаңы машиналар болуп атат да. Канча деген абаны мындай бир сактап калып атасыздар да. Бир жашыл экономиканын дагы бир жайылышы деп дагы кабыл кылам да. Яндекс бир наклейка жабыштырса акча төлөп берип, бир бонустарды кылчу эле го. Ооба айтканда бизде азыркы учурда акция болуп атат. Яндекс тараптан эгерде наклейка жабышып, бир жумада 100 заказ аткарса, ошого айдоочуга 2,5 миң сом төлөп берет. Айына. Жок, жумасына 2,5 миң сом. Жумасына 2,5 миң 10 сом. сом төлөп берет. Биз тараптан ким наклейка жабыштырып, бир айда 210 саат иштесе, биз тараптан айына 3 миң сом төлөп беребиз. Ошондо бул водительге айына 13 миң сом төлөнүп атат да. Жакшы активный иштесе, Жакшы активный иштесе. Ошондо бир жылда бул бонус ушундай жактан алат эле, аренданы бизге төлөй тургандын 3 айын ошол жактан деле чыгарып койсо болот экен да. 3 айын аяктан чыгарса, силер дагы бир 60 күн форс-мажор берсеңер, каникул. Ошо менен жакшы эле экен бул, Ошондо 9 ай деле төлөп калат деген сөз да, мындай карагандачы. Урматтуу мекендештер, көрүүчүлөр, көбүнчө ошол комментарийге калькулятор базып атпайсыздарбы? Мынча болуп кетет экен, мынча болуп кетет экен депчи. Булар таксиге берет экен, бул такси кылгандар үчүн ыңгайлуу экен да. Анан ушундай комментарийлерди аябай жазып алып атасыздар. Бирок эми тыйындын бир жак бетин карап жазып атасыздар да. Тыйындын экинчи жак бетин мынакей колдон келишинче кагазга жазып алып, бир чагылдырып бердик. Менин оюмча бул шарт такси жаатында жүргөндөр үчүн аябай эле сонун шарт, аябай сонун шарт. Ушундай ишкерлер көбөйсүн. Ушул ажыкеге бир комментарийлерден бир каалоо тилектериңиздерди жазып, бир ден соолук каалап коюңуздарчы. Мынакей ушунча акчаны инвестиция кылып, канча деген үй бүлөгө мындай бир жумуш орун камсыз кылып, канча деген үй бүлө бүгүн ушу менен ырыскыланып жатат да, туурабы? Ишкерлерибиз көбөйө берсин. Эмне дейбиз анда? Ажыке, ишиңизге ийгилик. Ишиңиз жүрө берсин. Мындан дагы машиналарды 1000ге жеткириңиз, Кудай буйрса. Анан бир сире обзор кылып берип коелу эми BID'лерди. Биздикин мисалы Байкеникин деле көрсөтсөөр болот. Байкеники кайсы? Мынакей туугандар, Байкеники могул экен да. Мынакей Байкеники карасаңыздар, мына 10 айдан бери айдалган машинаны мындай жапжаң эле абалда экен да. Эч бир жеринде чийилген жери жок. Сонун экен бул Байкеники деле. Бул экөөнүн эмне айырмалары бар? Серыйлар менен ак цветинде элеби? Байке өзү кычырат алып жүрөт турбайбы? Автобустан бери тагып алып турсаңыз, Ходовойлорду ошомойдон дейт. Могу серыйларды да бир көргөзүп берип коелучу. Серыйлар бул экөөнүн айырмасы түзүнөн. Бул серый түз. Бул свети да жакшы экен, мокрый асфальт, Кийинкисине ошо 100 штук заказ бердик. Баарды пакетте. Мониторлору менен. Жылы 2024 декабрь. Декабрь. Бирок 0 пробег. 0 пробег бардыгы. Жаңы. Жакшы экен. Баллондору дагы 205-60, Биз заводдон түзмө-түз заказ берип атабыз. Заводдон түзмө-түз заказ берип, ошол жактан чыгып бизге келип атат да. Мисалы келип, ар кандай машиналар сатылат экен, керкелер келип туруп калат да. Биз түзмө-түз заказ берип келип, анан кийин түзмө-түз бизге келип атат да. Мындай туруп калган машина алган жокпуз да. Жакшы экен. Мындай наличида сатасыңарбы, заказ кылсам мисалы? Биз азыр наличный саткан жокпуз, ага басым кылган жокпуз. Себеби энди наличный кардарга отдел продаж коюш керек экен, бир аз кыйыныраак экен да.
Бирок азыркы учурда рынокто булар 13 миңден 13.500 долларга сатылып атат. Башка жерлерде деле бар. Ооба, башка жерлерде деле бар. NFC карта менен ачылат. 2 ключ болот. Анан берде 5 ключевой доступ. Дагы ичинде YouTube жаздырып койсо болот. Бардык мындай шарттары бар да ичинде. Бай Эвополик эмне болуп атат? Булар уже полиг менен келип атат да. Даярбы? Булар дайыр полиг Полиг менен, сонун экен. Анан балким Эвополикти деле шартын карап беребиз анысын. Карап бересиздер. Тигиней да полиг, Эвополики да болот да балким. Эвополигин дагы берип коюңуздар эми. Мага да алкыш айтып турсун мындай, Ишиңиздерге ийгилик анда. Видеону жыйынтыктай берели. Башка суроо жооп калган жок, Башка суроо жооп калган жок. Ишиңиздерге ийгилик. Эл кызматында жүрө бериңиздер. Телефон номер айтып коюш керек да. Баса мага чалбаңыздарчы туугандар, электромобиль эле чалып атасыздар. Биз эч кандай тиешебиз жок. Болгону силерге маалымат жеткирип бериш үчүн эле да. Төмөндөгү экрандагы номерге чаласыздар, урматтуу мекендештер. Видео лайк басып коюңуздар. Бишкекте арендага алып такси кылып жүргөн досторуңуздарга бул видеону сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңуздар. Жана деги эле эмне иш кылсам деп, мисалы мигранттар бар да. Келишим керек эле Кыргызстанга депчи. Эмне иш кылсам деп жумуш таппай жүргөндөр үчүн дагы эшик ачык. Келе бересиздер. Баса туугандар, адресин мен силерге маалымат берип кетейин. Мага чалып адрес сурап калып атасыздар. Так адресин 2 кандай деп айтылат? 2 Жума Бека 241 десе, так адрес болот. Ориентир боюнча айтып коюңузчу, каягы менен келет, кандай кирет? Ориентир боюнча бул жагы Молодая гвардия, Калкай Киева. Бул алдыда көчө, бул Жума Бека. Аркы параллельный көчө Жибек жолу да. Жибек жолу менен да келип, Молодая гвардияны өткөндөн кийин эле? Молодая гвардия өткөндөн кийин эле Калкай Киевадан кайрылып, Калкай Киевадан эле кирет экенсиздер туугандар. Канчадан канчача иштейсиздер? Суббота, базар күндөрү? Субботага чейин, базар күнү эс алыш. Базар күнү дем алыш экен туугандар. Биринчи күндөн субботага чейин, канчадан канчага чейин? Саат 6га чейин, эртең менен 10дон 6га чейин. 10дон 6га чейин келе бересиздер. Кандай справкалар топтош керек айткандай? Справканы ал бул жакка келгенден кийин ошо түндүктөн эле чыгат. Калганын биздин балдар түшүндүрүп берет да. Түшүндүрүп берет, Анда видеону жыйынтыктайбыз. Видеого лайк басып коюңуздар.